Анарбак жаңы конушунда милиция кызматкерлери менен тургундар ортосундагы жаңжалдын видеосу тарады. Жардам берейин десем аялымдан коркумда, элди күлдүргөн айдоочу. Соц тармакта үстүнө трактор жүктөп каршы тилкеге чыккан айдоочуга чара көрүүнү талап кылышууда. Бишкектик аял жолун аштырам деп 523 миң сом которгон. Мессенджерде өрттөнүп жаткан унаанын видеосу тарады. Ал кыз менен жигит күйүп кеткен машина экени айтылууда. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Мессенджерде өрттөнүп жаткан унаанын видеосу тарады. Ал кыз менен жигит күйүп кеткен машина экени айтылууда. 19 январда Чүйдүн Спартак айылында машина өрттөнүп 16 жаштагы окуучу менен 26 жаштагы бала көз жумган. Чүйдө унаа өрттөнүп кыз менен жигит күйүп кеткен окуя боюнча кылмыш иши козголду. Күмүш түстүү Volkswagen Golf унаасы 20 январда Спартак айылынын четинде көлмөнүн жанында күйүп кеткен. Анын ичинде 26 жаштагы бала менен 16 жаштагы окуучунун сөөгү табылган. Алгачкы маалыматтарда жигит унааны 10 күн мурун алганы. Сол фарасы иштебей электрикке кайрылган айтылган. Адис машинанын техникалык абалы өтө начар экенин, айдоо кооптуу экенин эскерткен. Анткени менен тыкыр тергөө иштеринин натыйжасында кылмыштын белгилери байкалып, адам өлтүрүү беренеси менен иш козголду. Милиция чындыкка далып келбеген маалыматтарды таратпоого чакырат. Бишкектик аял жолун аштырам деп 523 миң сом которгон. Ал шылуундар Instagram баракчасы аркылуу ишеничине кирип, акчасын мобилдик тиркем аркылуу котортуп алгандан кийин жоголуп кеткенин айткан. Милиция алдамчылыкка шектелген 32 жаштагы аял кырмалганын билдирди. Анын жанынан таро карталары, Куран жана дуа китептери табылган айтылды. Соц тармакта үстүнө трактор жүктөп каршы тилкеге чыккан айдоочуга чара көрүүнү талап кылышууда. Видео 20 январда Тургарт Бишкек жолунда тартылган айтылат. Колдонуучулар соңку убакта мындай учурлар көбөйгөнүн, жазаны катаалдатууну зарылдыгын айтышууда. Жардам берейин десем аялымдан коркумда, элди күлдүргөн айдоочу. Жолдун ортосунда бузулуп калган унааны видеого тартып алган айдоочунун тамашалуу видеосу социалдык тармактарда талкуу жаратты. Видеодо айдоочу бузулган унаанын рулунда кыз киши отурганын көрүп, эркек болгондо жардам берет элем, жардам берип коеюн десем аялымдан коркумда деп тамаша иретинде айтып, элди күлдүргөн. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Анарбак жаңы конушунда милиция кызматкерлери менен тургундар ортосундагы жаңжалдын видеосу тарады. Бишкек шаарындагы Анарбак жаңы конушунда милиция кызматкерлери менен тургундар ортосунда жаңжал чыккан видео тасма кыргызстандык социалдык тармактарда тарады. Кадрларда тургундар Октябрь району боюнча ички иштер башкармалыгы кызматкерлерин түртүп, алар тургундарды кармап турууга аракет кылганы көрүнөт. 23 январда Октябрь районунун акимиятынын өкүлдөрү жергиликтүү тургундар менен жолугуп, мыйзамсыз курулган үйлөрдүн келечегин талкуулашкан. Андан кийин президенттин администрациясынын маалыматтык катчысы Дайырбек Орунбеков билдиргендей, президент Садыр Жапаров үйлөрдү кыш мезгили бүтмөйүнчө бузбоо тапшырмасын берген. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары
Баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Baldı. Getdi komasın. Эти земли, они уже ранее были признаны незаконными. Амнистия. Есть земли, которые не подлежат амнистии. Земли, которые были, дома, которые были построены с 1 декабря 2021 года. Но сегодня никакого сноса зимой жилых домов не будет производиться. Были планы сносить нежилые помещения, фундаменты, которые в нарушение законодательства страны, но сноса домов никакого не будет. Onun машина vergi tak перекрестке туруп калып туруп неларым билбей жардам берип коеюн дейм. Атымдан коркум кыс экен да. Ушпаса жардам берип коелу да. Не болду экен? Сонун машина экенин ичинде. Сонун бирөө отурат да. Эл аман досум болгондо чечкен. Артын пробка калса дагы түшүп барып жардам берет эле. Билбейсиң да.